Жүрөк адамдын эң негизги жана эң маанилүү органдарынын бири. Жана жыл өткөн сайын жүрөк оорусу менен ооругандар жана алардан көз жумгандар көбөйүп жатат. Эл аралык изилдөөчүлөр группасы жүрөккө жана жүрөк кан тамырлар системасына эң зыян азыктардын тизмесин атады. Бүгүн ошол биздин жүрөккө жана жүрөк кан тамырлар системасына эң терс, эң зыян азыктар жөнүндө айтып беребиз. Эгер сиздин жүрөгүңүз ооруса, төмөндө айтылган азыктарды колдонуудан баш тартыңыз. Жеке эле жүрөк ооругандар эмес, келечекте жүрөк оорусуна кабылбаш үчүн өзүңүзгө дагы кам көрүүнү азыртадан баштаңыз. Жана бул азыктар жеке эле жүрөк эмес, башка органдарды дагы жабыркатат. Ошондуктан тынчтыкта жашагың келсе, согушка даярдан демекчи, бүгүн биз жүрөккө зыян азыктарды карап чыгабыз жана билип алабыз. Жүрөккө эң зыян азыктардын башын майга көпкө куурулган азыктар ачат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында картофель фри сыяктуу майга көпкө куурулган, мисалы, ошол эле фритюрда майы көпкө чейин алмаштырылбай куурулган азыктар жүрөккө эң зыян. Андан дагы зыяны бул көчөдө ушундай куурулган азыктарды сатып алып жеген коркунучтуу. Анткени сиз алардын идишиндеги фритюрдагы суу май качан алмаштырылганын билбейсиз. Балким ал 2-3 күндөн бери суу майы алмаштырылбай, кайра кайнатылып, азыктарын ошол эле суу майга бышырып жатат. Мындай суу майда өтө көп убакыт куурулган азыктар жүрөккө эң зыян болуп эсептелинет. Анткени мындай азыктарда көп өлчөмдөгү транс майлар бар. Транс майларды азыр өнүккөн өлкөлөр катуу көзөмөлгө алып жатат. Аларды тыйып дагы жатат жана ушундай продукция чыгаргандарды жок дегенде азыгынын упаковкасына транс майлар бар деп чоң тамгалар менен жазууну өтүнүп жатышат. Анткени элдер упаковкасын карап билиши керек, транс майлар бар бекен же жок бекенин. Жазылбай турган болсо, балким жүрөгү ооруган бир адам аны колдонуп дагы жабыркап калышы мүмкүн. Албетте толук тыюу сала элек, балким келечекте тыюу салаттыр. Бирок даамдуу тыюу жок деп жей бербей, өзүбүздү тыялы. Майга көп убакыт куурулган азыктар зыян. Байкасаңыздар, өнүккөн өлкөлөр майга көп убакыт куурулган азыктарды жей бербейт. Алар көбүнчө жашылча жемишке басым жасашат. Кийинки газдалган суусундуктар. Бул жакка жеке эле газдалган эмес, жөнөкөй жанакы дүкөндөгү пакеттеги шекер абдан көп өлчөмдө болгон соктор дагы. Бул соктор сыртында натуральный деп жазылганы менен чындыкка дагы жакындабайт. Шекери дагы көп өлчөмдө. Ошол эле энергетик, фанта, колаларда шекердин чоң кишиге күнүмдүк нормасынан бир нече эсе көп өлчөмдө шекер бар. Ал эми шекердин көп болуусу бул жүрөк жана жүрөк кан тамырлар системасы үчүн эң зыян. Шекерди ансыз деле көп колдонуп атабыз, өзүбүз шекер кошуп жасаган вареньялар эле жетет. Кола-поланы ичип деле кереги жок. Пайдасынан зыяны көп. Кийинки эртең менен жеген даяр тамактар. Бул бизге батыштан келген оокаттар негизинен ошол эле хлопья жана хлопья сыяктуулар. Жана аны диета үчүн жана витаминдери көп азыктар катары дагы телевизордо рекламалап келет. Ал эми практикада колдонуп жатканда байкаш керек. Бул эмне болгон продукты жана башкаларын. Көпчүлүк учурда мындай азыктарга шекер абдан көп кошулат жана бул пайдалуу азык деп жарнама кылганы менен пайдалуу эмес, кайра ден соолук үчүн зыян болуп калышы толук ыктымал. Пайдалуу делгени бул алардын этикеткасында эле, чынын айтканда. Шекерди көп колдонуу бул организмди сезгенүүлөргө алып келет. Андан сырткары организмди мөөнөтүнөн мурда карытат, ошондой эле терини дагы. Өнүкөт ооруларынын пайда болушуна дагы себепкер боло алат, кан тамырларды сезгенүүгө алып келет. Ар дайым ушундай азыктарды колдонуп жатканда упаковкасынан канча шекер бар экенин окуп алыңыз. Эгер жазылбаса кичине даамын татып көрүңүз, абдан таттуу болсо, ал жака тонналаган шекер кошулган. Мындайларды айланып өткөнүңөр эле туура болот. Кийинки бул бургерлер. Ооба, кадимки эле бургерлер. Бул азыкты пайдалуу деп эч ким деле эсептебесе керек. Бул туура түшүнүк болот. Чындыгында бул азык пайдалууларга жакындагы жолобойт. Бургерде терс жагы бир эле эмес, комплекстүү терс жактары бар. Байытылган майлар, андан сырткары транс майлар ошол ичиндеги котлетти жасаганда кошулат жана пайда болот. Жана углеводдордун көп өлчөмү, ун углеводдорунун гликемический индекси жогору болот. Рафинированный майда дагы куурулат жана ар кандай
соустар кошулат. Ал эми соустардын составы ал жакта химиялык. Натуралдык соустарды кошсо, мындай учурда чыгаша көп болуп кетет. Жыйынтыгында бул бардык кошулмалар пайдасыз майлар, көп өлчөмдөгү тез углеводдор, транс майлар, жүрөк жана жүрөк кан тамырлар үчүн зыян нерселер. Ошондуктан бул азыктарды тез-тезден жеп турсаңыз, жок дегенде үн алыс чегенге өтүңүз. Аларды жер-жемиштерге алмаштырсаңыз, мындан дагы сонун болот. Кийинки жүрөгүбүздү жеген азык бул кайра иштетилген эттер. Биздин видеолордо кайра иштетилген эттер зыян экенин көп айтып келебиз. Бул жака биз жакшы көргөн сосиска, колбаса ушул сыяктуулар кирет. Бул жакта дагы буларды колдонуу менен жүрөккө комплекстүү сокку жасайбыз. Байытылган майлар менен, абдан көп өлчөмдөгү транс майлар менен жана мындай азыктарда туз дагы абдан көп кошулат. Ал эми тузду көп колдонуу, дагы бир жолу айта кетели, тузду нормада эмес, андан ашыра колдонуу артериялык басымдын жогорулоосуна алып келет. Андан сырткары кайра иштетилген этте көп өлчөмдө нитрозамин бар. Бул канцерогендик заттар. Бул заттар организмде шишик, рак ооруларын чакырган заттар. Натуралдык этке эч нерсе жетпейт достор. Азыр эттин баасы аябай кымбат, бирок жакын арада арзандайт деген ишеничтебиз. Жана сосиска, колбасаларды жүрөгү алсызыраак, жүрөк оорулары менен мурун ооруган болсо, таптакыр эле жебей эле койгула. $1 миллион берем десе дагы кереги жок. Кийинки печеньелер. Печеньелерди ошол фабрикадан чыккандар, дүкөн, супермаркетте сатылып жаткандарды көп жебегенге чакырабыз. Ал жакта көп өлчөмдөгү транс майлар жана шекер бар. Бамбуктун майы же пальманын майы кошулган деп жыт бергичтер кайдагы бир химикаттарды кошуп, ошолордун даамын бердирип коет. Бир жагынан транс майлар, бир жагынан шекер сокку жасайт. Эко бергип кан тамырларда сезгенүүлөрдү пайда кылат. Бул жүрөк кан тамырлар системасына жагымсыз нерселер. Кийинки жүрөккө зыян азыктардын бири бул маргарин. Эгерде муздаткычыңарда маргарин болсо, алып мусорго салып коюңуз. Жана маргарин кошулган азыктарды айланып өткөнүңүз жакшы. Кандайдыр бир азыкты алып жатканда упаковкасын бир сыйра окуп алыңыз, эгерде маргарин кошулган деп турса, кайра ордуна коюп коюңуз. Маргарин деген бул таза транс майлар. Маргарин жаңы чыккан кезде сливочный май деген бар болчу, азыр деле бар. Ал жаныбарлардан алынган болсо, маргарин деп өсүмдүктөрдөн алып, сливочный майдын альтернативи деп чыгарышкан. Кийин өсүмдүк майларынан эмес, химиялык жол менен даярдалып калган. Жыйынтыгында пайдасынан зыяны 10 эсе ашып кеткен. Маргаринди көп колдонуу жүрөк кан тамыр ооруларын чакыруу ыктымалдуулугун аябагандай жогорулатат жана чакырат. Муну көптөгөн изилдөөлөр тастыктаган. Ал эми маргаринди азыр көп нерселерге кошулат, ошол эле булочка, печенье жасаган цехтар дагы. Кийинки пицца. Көбүңүздөргө жаккан пицца. Изилдөөчүлөр жакында жүрөккө зыян экенин дагы бир жолу айтып чыгышты. Байма-бай жеп туруу сунушталбайт. Туздун кошулушу боюнча пицца рекорддук көргөзгүчтөрдү көргөзөт. Пиццанын бир нече бөлүгүн жегенден кийин сиз катуу суусап чыгасыз. Анткени сиз азыр эле күнүмдүк туздун нормасынан бир нечесе ашыра колдондуңуз. Андан сырткары жөнөкөй углеводдор көп, ошол эле ун углеводдору, шекер. Андан сырткары ал жакка кошулган кошулмалар, мисалы сапатсыз сыр болушу мүмкүн, ошол эле пальманын майынан жасалган. Азыр ушундай сырлар көбөйдү. Сапатсыз, белгисиз жандыктын этинен жасалган бузулуп кеткен колбаса болушу мүмкүн. Тез-тезден жеп туруу сунушталбайт, ошондой эле кошулган нерселерине көңүл бургула. Эгер күмөн санатарлык азыктар кошулса, жебей эле койгула. Тапанча такаса дагы. Кийинки жана аякы пункт бул попкорн. Буга чейин балким ойлобогонсуз попкорндун зыяны жок деп азыр айтып беребиз. Попкорн негизи абдан көп өлчөмдөгү крахмал. Ал эми бул жөнөкөй эле углеводдорго кирет. Ал эми жөнөкөй углеводдор бул энергиянын эң сапатсызы болуп эсептелинет. Мисал келтиребиз. Мисалы машинага бензин куюп жатпайбызбы? 98 майдын ордуна биз жөнөкөй углеводдорду жегенде 80 майды куйгандай болобуз. Ал эми барыңыздар билесиңер, 80 майды куйсаң түтөйт, толук май күйүп бүтпөйт жана моторду дагы кыйнайт. Бул жакта дагы ушундай.
аз жесе албетте эч нерсе болбойт, бирок ошол шаар жергесинде балдарына же киного барган учурда очойт алып аласыңар. Достор, бул туура эмес. Кичине эле жегиле. Ошол эле киного барганда сатылат атайын чакадагы попкорндор же көчөдө. Ал жака бир жумага ылайыкталган натрий кошулат. Бир отуруп жегенде силер натрийдин бир жумалык дозасын жеп жатасыңар. Андан сырткары жөнөкөй углеводдор, анан шекер бар. Көп өлчөмдө шекер кээ бирөөлөрүнө андан дагы сонун даам бериш үчүн майлар, жыт бергич, даам бергичтер кошулат. Өзүбүздү закондук жол менен ууландырып жаткан жокпузбу деп да ойлонуп кетесиң. Ал эми жогорудагы химиялык кошулмалар, туз, трансмайлар жана шекер жүрөктүн биринчи душмандары, достор. Ошентип жүрөккө зыян азыктарды карап чыктык. Өзүңөргө пайдалуу маалыматтарды алдыңар деп ишенебиз. Жана бул видеону толуктагыңыз келсе, биздин жүрөк үчүн эң зыян адаттар темасындагы видеобузду көрүп коюңуз. Ал жакта жүрөккө зыян адаттарды карап чыкканбыз. Ал видеодон дагы көптөгөн пайдалуу нерселерди аласыңар. Эгер видео жакса, лайк менен колдоп коюңуздар. Сиздер менен Ден Соолук каналы болду. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча ден соолукта болуңуз жана оорубаңыз.